Качкын президент Курманбек Бакиев Кумтөр боюнча күнөөлүү деп табылып, мүлкүн конфискациялоо менен 10 жылга сыртынан соттолду. Мындай өкүмдү Бишкектин 1-май райондук соту ушул жылдын 1-мартында чыгарганын мекеменин басма сөз кызматы 10-июнда ырастады. Маалыматка ылайык, Бакиев кылмыш жаза кодексинин 336-беренеси коррупция 2-бөлүмү уюшкан топтун кылмыштык коомдоштуктун кызыкчылыгында жасалган же оор залал алып келген ошол жосун боюнча күнөөлүү деп табылган. Буга чейин башка дагы сот чечимдери болгондугуна байланыштуу мурдагы чечимдерге кошуп жалпы 30 жылга соттолду. Мекеменин басма сөз кызматы Кумтөр иши боюнча жалпы 7 адам күнөөлүү деп табылганын кошумчалады. Алар Курманбек Бакиев 10 жылга, Максим Бакиев 13 жылга, Алексей Елисеев 12 жылга, Эмирлан Торомырзаев 12 жылга, Капар Курманалиев 10 жылга, Садреддин Жиембеков 10 жылга, Елена Белковская 9 жылга эркинен ажыратылышты. Мындан ары мамлекеттин акчасын жегендер түрмөдөн чыгышпайт. Бул тууралуу бүгүн 11-июнда өлкө башчы Садыр Жапаров билдирди. Мамлекет башчысы социалдык тармактагы баракчасына билдирүү калтырып, анда жалпы мамлекеттик кызматкерлерге кайрылган. Ал кайрылуусунда бул акыркы эскертүүсү экенин баса белгилеген. Мындан 2 ай мурда Тамчы аэропортуна конуп, Чолпон Ата шаарын көздөй бет алдык. Аэропорттон чыгып бурула берген жерде даараткана сыяктуу аялдама көз көрүндү. Дароо эле башкы прокурорго телефон чалып, ким салды, кайсы акчага салды, канчага салды текшерип мага билдириңиз дедим. Текшерип бүтүп 840 000 сом коротулганын, Кумтөрдөн облуска бөлүнгөн акча экенин, айыл өкмөт курганын айтты. Албетте акча жегендер камалды. Урдагандарды эки эселеп кайтарып жатышат. Эми караңыздар, түнмүнкү аялдаманы 351 000 сомго куруп койдук. Болгону 351 000 сом акча кетет экен. Айырмасын караңыздар, тегерегинин баары айнек менен тосулган. Урматтуу мамлекеттик кызматкерлер, силерге сак болсун деп жатам. 33 жылдан бери ушундай жолдор менен уурдап келгенсиңер. Ошол үчүн мамлекетибиз алдыга жылбай, өнүкпөй уурдалып, тонолуп келди. Эми мындан ары мындай ыкма менен уурдаган уурулуңар өтпөйт. Дагы бир мисал, Талаш шаарында балдар ойной турган аянтча курдук деп төмөндөгү курулушка 4 880 000 сом сарпташкан. Муну УКМКнын кызматкерлери таап чыгышты. Бардык жактан материалдык өздүк наркын билип, бир заматта эсептеп чыгып, уурулуктун бетин ачып коебуз, деди президент Жапаров. Манас аэропортуна бара жаткан жолдо Honda CR-V унаасынын айдоочусу 11 жаштагы баланы сүзүп алып, ал каза болду. Бул тууралуу Чүй облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, кырсык кечи 11-июнь күнү саат 18:30 чамасында болгон. Анда Honda CR-V унаасынын айдоочусу түштүктөн түндүктү көздөй бара жатып, жолдон өтүп бара жаткан 2012 жылы туулган баланы сүзүп алган. Натыйжада бала алган жаракатынан улам кырсык болгон жерден көз жумган. Унаанын айдоочусу тергөө кызматына өткөрүлүп, унаасы айып короо жайына токтотулду. Учурда териштирүү улантылууда. Казакстандын экология жана жаратылыш ресурстары министри Зульфия Сулейманова Абай облусунун Токой чарба кызматкерлеринин рациясында акыркы сөздөр кандай болгонун айтып берди. Бул тууралуу казак басылмалары жазышты. Министр каза болгондордун жакындарына көңүл айтып, өрткө биринчилерден болуп Токой чарбасынын өкүлдөрү барганын белгиледи. Алар 8-июнга караган түнү байланышка чыкпай калышкан. Кечээ 14 кишинин сөөгү табылды. 8-июнь күнү саат 22:00 жакын алар менен байланыш үзүлүп калган. Акыркы жолу рациядан алар шамалдын багыты өзгөрүп, аларды түтүн каптап жатканын айтышкан. Катуу түтүндөн аларды табуу мүмкүн болгон эмес. Кечээ алардын жансыз денеси табылган. Учурдан пайдаланып, каза болгондордун үй бүлөлөрүнө жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтам деген ал. Министрдин айтымында абал бир топ татаал шамал күчөдө, ошондой эле болжолдоолорго ылайык бир нече күндүн ичинде катуу шамал болуп, өрттөөчүлүгү терс таасирин тийгизет. Эске сала кетсек, 8-июнь күнү Абай облусунда 60 000 гектар жерде токой өртү чыккан. Анда каза болгондордун саны 14 адамга жеткендиги маалым болгон. Бүгүн 12-июнь Казакстанда аза күтүү күнү деп жарыяланды. Чүйдөн Васильевка айылында көчөдөн айоосуз сабалган 16 жашар өспүрүмгө жардам бербей койгон айылдык оорукананын башкы дарыгери кызматтан алынды. Бул тууралуу бүгүн 11-июнда Саламаттык сактоо министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, аталган окуя боюнча Чүй облусунун саламаттык сактоо координаторунун астында кызматтык иликтөө жүргүзүлгөн. Жыйынтыгында үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун клиникалык жетекчиси кетирген кемчиликтер үчүн элеген кызматынан бошотулган. Ал эми видеодогу бала тез жардам аркылуу Бишкек шаарынын балдар клиникалык тез жардам ооруканасына
жеткирилип, тийиштүү жардам көрсөтүлгөн. Бүгүнкү күндө балага керектүү диагностика жасалып, дарылануудан өтүүдө. Абалы дарыгерлер тарабынан туруктуу деп бааланууда деп айтылат маалыматта. Белгилеп кетсек, аталган окуянын видеосу 9-июнунда социалдык тармактарга тараган. Анда таяк жеп жаткан жерде өспүрүмдү алыстан карап, унага отуруп кетип калган дарыгер коомчулуктун нааразычылыгын жараткан. Ысык көлдөгү Тамчы аэропортунун маңдайындагы чуу жараткан аялдамалардын ордуна жаңысы курулду. Бул тууралуу Чырпыкты айылынын жаштар уюмунан билдиришти. Курулуш иштерине 351 000 сом сарпталганы маалым болду. Анын тегерегинин баары айнек менен тосулган, түнкүсүн күйүп жанып турат. Башкы прокуратура 20-майда Ысык-Көл районунун өнүктүрүү фондунун директору менен Тамчы айыл өкмөтүнүн башчысы кармалгандыгын билдиришкен. Анда Тамчы аэропортунун маңдайындагы 2 аялдама пунктунун курулушунун мыйзамдуулугу текшерилип, талаптардагыдай салынбаганына карабастан 844 100 сом фонддон которулгандыгы аныкталып, кылмыш иши козголгон. Өлкө башчы Садыр Жапаров Чолпон Ата шаарынын жашоочулары менен жолугушуу учурунда Тамчы айылына курулган аялдаманы кескин сынга алган. Президент өз сөзүндө мындай аялдаманы 844 000 эмес 40 000 сомго дагы курбайт болчумун дегени бар. Чүйдө якын инкар дини экстремисттик кыймылынын 15 активдүү мүчөсү кармалып, алардын башчысы камакка алынды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Маалыматка Чүй облусунун жана Бишкек шаарынын аймагында тыюу салынган якын инкар декунун мүчөлөрү тарабынан экстремисттик уюм түзүү фактысы аныкталган. Ага ылайык экстремисттик мүнөздөгү тыюу салынган материалдардын олуттуу көлөмү табылган. Анын негизинде 15 жаран ички иштер башкармалыгына жеткирилип, алардын аттуу башчысы убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Учурда козголгон кылмыш ишинин алкагында тиешелүү экспертизалар дайындалып, башка тиешеси бар адамдарды аныктоого багытталган ыкчам тергөө иш-чаралары улантылууда. АКШдагы Техас булугунун жээгинде миңдеген балыктар кырылып жатат. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Маалыматка караганда, Техас штатынын Бразоия жана Кентана округдарынын өкүлдөрү жума күндөн бери 10 миңдеген балыктар суунун жээгине чыгып калып жатканын, дагы миңдеген балыктардын чыгып калышы мүмкүн экенин билдиришкен. Ошондой эле бийлик өкүлдөрү социалдык тармактар аркылуу жарандарга суунун жээгине келбөөнү эскертип жатышат. Учурда териштирүүлүүдө. Ал эми адистер мындай абанын температурасынын өтө жогорулашынан улам келип чыккан деп белгилешүүдө. Эске салсак, Бириккен Улуттар уюму 2010-жылы жарыялаган докладда океан сууларынын температурасынын жогорулашы суу жээктеринде кычкылтектин азайышына алып келерин жана мындай абал балык популяциясына коркунуч туудуруп жатканын билдирген болчу. Урматтуу мекендештер, сиз чек арага ишеничтүү барууну, жигирди чыкты жазап таза документ менен жүрүүнү кааласаңыз, анда ишеничтүү айдоочу Мухиддин кызматта. Ортомчусуз до конца чек арага өз алып кирип алып чыгат. Заманбап комфорт машинада жылуу жумшак барып келесиз. Ак кеме же Москвардан келдим десеңиз, бекер кара тизмеден текшерип документке жардам берет. 24 саат WhatsApp жана байланыш +8 926 213 0060 +8 965 402 93 Мухиддин.